Аларды биз менен сүйлөшөбүз, биз Садыр Нуркожоевич менен сүйлөшкөндө келдик. Бизге чыгып президент бизге жооп берсин. Президент? Биз неге дегенде биз президенттин аялы менен да жолуктук. Биз министрдин өзү менен да жолуктук. Эч кандай биздин проблема чечилген жок. Биз ошон үчүн президентке келдик. Сиз бизди күнтүп кетире албайсыз. Демек президент бизге чыгып бизди кабыл алсын. Жок дегенде эки атадан кабыл алсын. Сиз сүйлөгөн сөздү Минздравдын министр здравоохранениеда сүйлөгөн байке. Эмне чечилди? Жогорку кеңеште кызыкпыз президенттин аялы. Мындай да. Аял туура түшүнгүлө. Садыр Нуркожоевичтин аягы боюнча мен эч нерсе айта албайм. Ал киши элге просто патриоттук жаран катары эле көмөк көргөзүп келатат. Мамлекеттик официальный бир органда иштебейт ал киши. Ал киши просто чын жүрөгүнөн ушу элиме мен да бир салымымды кошсом деп өзүнүн чөнтөгүнөн мамлекеттин бир сом бюджетин абдан жакшы туура түшүнөбүз. Азыр биз келгениңер боюнча республика боюнча эмне иш жүрүп атат, эмне жумуш кылабыз, азыр тийиштүү ошо тармакта тегилген адистер силер менин жолу. Бизге адистер келип бизге Садыр Жапаров адистер бизге сүйлөп сөйлөйт. Президент Россиядан чыкмай жатырабыз, Россиядан келди. Биз билебиз, бизде информация бар, президент келди. Биз барабыз, болбосо биз резиденцияга барабыз. Биз резиденцияга барабыз. Чыксын, чыкпаса биз жолунда турабыз, Россиядан келет да, калып калабыз. Сейчас куча народ стоит. Ну, можете перезвонить попозже, пожалуйста. У меня сейчас время нету. Азыр түшсүн, сүйлөшүп ошону менен айтасың. Хорошо?